саламатсыздарбы? Ал 17-нчи. Ошондой эле Энрике бар. Даниэль карсаңыздар. Канчалык ишендүү турат жана ошол замат алыскы бурчка соккузатты. Фарватер албетте бир топ маселелер. Азыр тирөөчкө тийип кайтты. Үстүнө азыр оң канатка топ өттү. Андан ары пас, бош бурч бар. Максат изинен туура эле. Эгерде ал тосуп, Дагданов жана 1-3 дээрлик мынакей мүмкүнчүлүк. Болбой эле бир нерсе жок дейт, эми башынан эле жок болуп келип атпайбы Урмат Мухаммед. Гол ал мезгилде. Самат Жанат уулу. Ошентип карасаңыздар, кандай сонун. Бул жерде мүмкүнчүлүк ошентип атаандаш каналга жолдомо алат. Фарватер утуп кетсе, эртең 3-чү чечүүчү беттеш иш. Даниэль Энрике ал 9-чу номерде, Мухаммед Аскарбеков 19 дегенде, мына ушул жерде ошмо эсепти теңеп кетти. Оюнчуларды тааныштырып жаткан учурда Юлдашбай Салимбаев илип пасты берген болчу. Эми Денисбек Амандык уулу башы менен аны дарбаза торуна чулгап кетти. Ошондой эле Ислам Кадыр ал мезгилде дагы бир гол. Мухаммед Аскарбеков Талиев колу менен топту ыргытып берген болчу. Ал эми бул жерде чоң катаны Десоуза кетирди. Мухаммед Аскарбеков албетте ошол замат топко биринчи ким жетет? Энрике тирөөчкө тийди. Жана Десоуза ошол замат кармады. Мухаммед Аскарбеков, Денисбек бул жакта жана гол! Накей Максат Алимовдун пасынан кийин бул жерде голду теп 2-2. Мына карасаңыздар, кандай сонун пас. Бекболот ошол замат ал тарапка чуркады, бирок аралыкты кыскартканга жетишкен жок. Сол канаттан Фарватер Амандын жүрүшү, сонун пас. Ошондо Исламбек Кудайбердиевди көрүп атасыздар. Ал биринчи таймда чыккан маселе, экинчи тайм. Азыр жалгыз дарбазачыга 2 жана гол. Мынакей Азат Исабеков. Азат Исабеков жумуштун басымдуу бөлүгүн бул жерде Кристиан Лопес жасады. Жана азыр дарбаза бош. Самат Жанат уулу. Жана биздин көрөрмандардан мүмкүнчүлүк болот. Азыр болсо экинчи аракети дагы Энрикеники. Юлдашбай Салимбаев тирөөчкө тийип кайтты жана гол. Ошмо эсепти теңеп кетти. Энрике демек бул голдун алгырыксты. Мына байкап көрсөңүздөр, сокку тирөөчкө тийип кайтты. Ушул жерден Энрике ошентип мүмкүнчүлүк жалпы оюндун сапаты жакшы эмес деген пикирин айткан. Азыр жекеме-жеке Азат Исабеков гол! Азат Исабеков дубль жасады. Жана ошентип мына карасаңыздар, чабуул дал ушул жерден башталган. Андан ары жекеме-жекеден мүмкүнчүлүктү ишенилдүү пайдалануу. Жана убакыт бүттү. Мынакей ушундай драмалуу беттеште Фарватер Аман ийгилик жаратты.